Бүгін мен кайрыла турган маселе бул Ош облусу боюнча болот. Ош облусунун президенттин ыйгарым өкүлү Зияш Жамалдинов боюнча. Зияш Жамалдинов өзүбүздүн агаларыбыз. Bir айылдан, bir ноокаттан болобуз, bir райондон. Бирок чындык биринчи кезекте турат мен үчүн. Оштун губернатору Лесхоздун Апшыратага караштуу жерин, үйүн кошо өзүнүн бир тууган агасына Жамалдинов Арапбайга оформить этип 2021 жылы Лесхоздун жерлерин алып алыптыр. Андан сырткары Кулатов айыл өкмөтүнүн 14/3 токтому менен 181 гектар жердин анын ичинен 5 гектарын мөмөчөмө иштетем деп туруп, Кулатовда Жинжиген деген участоктон ошол да жерди Жамалдиновго каттатып алыптыр. Мен алдымда мына официалдуу түрдө Госрегистрден келген турат кагаздар. Өмүр бою бир күндө бизнес кылбай туруп, ушунча жерлерге, ушунча мүлктөргө ээлик кылган мамлекеттин bir президенттин килтеген bir облусундагы өкүлүнө бул моралдык этикалык жактан да уят нерсе. Андан сырткары мен эми бул жерлерин, участкаларын катарынан окуп отурбайын. Тиешелүү органдар, ГКМБ прокуратура мен оюмча ушул элдин жанагы талабы азыр айрыкча мына жер маселелери болуп атпайбы? Жүздөгөн гектар жерлерди алып албастан ушуларды текшерип чыгышын мен талап кыламын. Андан сырткары өзүнүн полномочиясына таянып, ар бир райондогу кичинекей айыл өкмөттөрдөн баштап, мектептин директорлоруна чейин, керек болсо районодогу кадр маселелерине чейин киришкени бул туура эмес иш. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, президент, биз эл өкүлү катары кайрылып кетет элем. Ушуга окшогон кадрлар артка тартып атат. Чоң максаттарыбыз бар, мамлекетти көтөрөлү деген. Ушул жерден bir ойлоно турган учур келди. Эл кайра наразычылыгы ушул окшогон кадрлардын айынан келип чыгат. Бизнеске жеке инвестор келеби, башкасы болсо дайыма бут тосуу менен алек. Ишенбесиңер резюмесинде окуп көргүлө. Зияш Жамалдиновдун өмүр бою налоговый, омбудсмен ушул катары эле жосо ватхоз жана депутат болгон. Bir gün дагы мамлекетке салык төлөөчү катары, же болбосо bir социалдык төлөмдөрдү катары бизнесте иштебей туруп, ушунча жер, ушунча мүлккө мен Ыстык көлдө пансионаттарды жана башкаларын айта элекмин. Ээ болуш бул азыркы заманда туура эмес нерсе. Алмаз Акунжанович,